Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Сабактарыңарды жакшы окуп жатасыңарбы? Бүгүнкү сабакка баардыгыбыз даярбызбы? Анда эмесе даяр болсок, бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүн биз балдар силер менен жат жазуу жазабыз. Жат жазуубуздун темасы ак баш кубалы. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты орфографиялык пунктуациялык сабаттуулукту туура жазуунун эрежелерин үйрөтүү, лексикалык сөз байлыгы артып, жазуу маданиятын калыптандыруу, угуу, эске тутуу, кабыл алуу менен ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү болуп эсептелинет. Анда эмесе балдар баардыгыбыз дептерибизди алып чыгып, бүгүнкү числону жазабыз. Бугу айынын 19-у. Теманы жазабыз ак баш кубалы. Биринчи баардыгыңарга белгилүү болгондой, жат жазуудагы текстти мен бир сыйра окуп берем. Баардыгыбыз кунт коюп угуп отурабыз. Андан соң ар бир сүйлөмдү окуп, ар бир сөздү 3 сыйрадан бөлүп окуп берем. Андан кийин жаза баштайсыңар. Бүгүнкү текстибиз 89 сөздөн турат. 2 абзацтан турат. Абзацтага келгенде көпкө тыныгуу жасайм. Анда эмесе бүгүнкү жат жазуубузду баштайбыз. Ак баш кубалы өзүнүн тамактанышы менен аңчылык чарбасына зыян келтирет. Алар саздуу жана камыштуу жерлерде жашап, көмүскө жерлерге уя салышып, балапандарын август айынын жарымында учурушат. Сууда жашаган жана саз канаттууларынын балапандарын, кээде кичирээк канаттууларды алып жеп тамактанышат. Саздуу жердеги андаторлорго кыргын салышат. Ошентип, алар зыяндуулугу менен белгилүү. Ак баш кубалылар башка жырткыч куштардай эле келгин катары кышкысын жылуу өлкөлөргө учуп кетишип, жазында кайра келишет. Бул кубалынын жашоосу саздуу жана камыштуу жерлерде болгондуктан саз кубалысы деп аталат. Пайдалуу канаттуулардын балапандарын көп алып жегендигине карата ал аңчылык чарбасынын зыянкечи катары эсептелет. Анда эмесе жазып баштадык. Биринчи сүйлөмдү окуйун. Ак баш кубалы өзүнүн тамактанышы менен аңчылык чарбасына зыян келтирет. Жаза баштайбыз. Ак баш кубалы өзүнүн тамактанышы менен аңчылык чарбасына зыян йоттошкон тамга зыян келтирет. Сүйлөм бүттү. Текшеребиз. Ак баш кубалы өзүнүн тамактанышы менен аңчылык чарбасына зыян келтирет. Сүйлөм бүттү. Кийинки сүйлөмдү баштайбыз. Алар саздуу жана камыштуу жерлерде жашап, көмүскө жерлерге уя салышып, балапандарын август айынын жарымында учурушат. Жаза баштайбыз. Алар саздуу жана камыштуу жерлерде жашап, көмүскө жерлерге уя салышып, балапандарын август айынын
ayının jarımında uçuruşat. Jarımında uçuruşat. Jarımında uçuruşat. Süйлöm бүттү. Tekşerебиз. Алар саздуу жана камыштуу жерлерде жашап, көмүскө жерлерге уя салышып, балапандарын август айынын жарымында учурушат. Кийинки сүйлөм. Сууда жашаган жана саз канаттууларынын балапандарын кээде кичирээк канаттууларды алып жеп тамактанышат. Жазып баштайбыз. Сууда жашаган жана саз канаттууларынын балапандарын кээде кичирээк канаттууларды алып жеп тамактанышат. Сүйлөм бүттү. Текшеребиз. Сууда жашаган жана саз канаттууларынын балапандарын кээде кичирээк канаттууларды алып жеп тамактанышат. Кийинки сүйлөмдү баштайбыз. Саздуу жердеги ондаторлорго кыргын салышат. Жаза баштайбыз. Саздуу жердеги ондаторлорго кыргын салышат. Сүйлөм бүттү. Текшеребиз. Саздуу жердеги ондаторлорго кыргын салышат. Кийинки сүйлөмдү баштайбыз. Ошентип алар зыяндуулугу менен белгилүү. Баштайбыз. Ошентип алар зыяндуулугу менен белгилүү. Сүйлөм бүттү. Текшеребиз. Ошентип алар зыяндуулугу менен белгилүү. Кийинки сүйлөм. Акбаш кулаалылар башка жырткыч куштардай эле келгин катары кышкысын жылуу өлкөлөргө учуп кетишип, жазында кайра келишет. Жазып баштайбыз. Татаал сүйлөм бул. Акбаш кулаалылар башка жырткыч куштардай эле келгин катары кышкысын жылуу өлкөлөргө учуп
uçup, ketişip, cazında, kayra kelişet, Süйлöm бүттү, tekшеребиz. Акбаш кулаалылар башка жырткыч куштардай эле келгин катары кышкысын жылуу өлкөлөргө учуп кетишип, жазында кайра келишет. Кийинки сүйлөмдү угабыз. Эмне менен баштайбыз? Туура айтасыңар, албетте абзац менен баштайбыз. Бул кулаалынын жашоосу саздуу жана камыштуу жерлерде болгондуктан саз кулаалысы деп аталат. Жазып баштайбыз. Бул кулаалынын жашоосу саздуу жана камыштуу жерлерде болгондуктан саз кулаалысы деп аталат. Сүйлөм бүттү, текшеребиз. Текшерип жатканда абдан жакшы көңүл бөлгүлө. Тыныш белгилерди туура койгула. Бул кулаалынын жашоосу саздуу жана камыштуу жерлерде болгондуктан саз кулаалысы деп аталат. Кийинки сүйлөм. Пайдалуу канаттуулардын балапандарын көп алып жегендигине карата ал аңчылык чарбасынын зыянкечи катары эсептелет. Жаза баштайбыз. Пайдалуу канаттуулардын балапандарын көп алып жегендигине карата ал аңчылык чарбасынын зыянкечи йоттошкон тамга зыянкечи катары эсептелет. Сүйлөм бүттү, текшеребиз. Акыркы сүйлөм. Пайдалуу канаттуулардын балапандарын көп алып жегендигине карата ал аңчылык чарбасынын зыянкечи катары эсептелет. Ушуну менен балдар жат жазуубуз бүттү. Эми баардыгыбыз тексттин башынан баштап карайбыз. Дагы бир сыйра окуп берем, ката жазылган жерлерди оңдойсуңар. Карайбыз. Акбаш кулаалы өзүнүн тамактанышы менен аңчылык чарбасына зыян келтирет. Алар саздуу жана камыштуу жерлерде жашап, көмүскө жерлерге уя салышып, балапандарын август айынын жарымында учурушат. Сууда жашаган жана саз канаттууларынын балапандарын кээде кичирээк канаттууларды алып жеп тамактанышат. Саздуу жердеги андаторлорго кыргын салышат. Ошентип, алар зыяндуулугу менен белгилүү. Акбаш кулаалылар башка жырткыч куштардай эле келгин катары кышкысын жылуу өлкөлөргө учуп кетишип, жазында кайра келишет.
Бул кулаалынын жашоосу саздуу жана камыштуу жерлерде болгондуктан саз кулаалысы деп аталат. Пайдалуу канаттуулардын балапандарын көп алып жегендигине карата ал аңчылык чарбасынын зыянкечи катары эсептелет. Ушуну менен жат жазуубуз аягына чыкты. Силер жазган текстиңерди, жат жазууңарды мага личкама WhatsApp аркылуу жибергиле. Азаматсыңар балдар, силер бүгүнкү сабактагы жат жазууну абдан жакшы жаздыңар деп ойлоймун. Кийинки сабакта жолугушканча саламатта калгыла.